Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен балдар аябай жакшы көрүп жеген коорундук жасайбыз. Өтө сонун, даамдуу, хрустящий болот. Балдарыңыздарга жасап берсеңиздер, сүйүнүп жеп алышат. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшүп турганга аракет кылам. Каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Анда эмесе кеттик. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи бизге ушундай сосиска керек болот. Сосиска халал түрүн алып колдоном. Мен ушундай кичинекей түрүн алам. Жөнөкөй деле сосисканы ортодон бөлүп жасасаңыздар болот. Андан кийин ортосуна ушундай шпажкаларды салып алабыз. Салып даярдап алыңыздар. Андан кийин биз эклер даярдайбыз. Ал үчүн бизге сүт керек болот. Бир жумартканын үстүнө салып, бул жерде менде жүгөрү уну. Бул өтө маанилүү деле эмес, жок болсо кошпой деле койсоңуздар болот. Жөнөкөй un колдонсоңуздар болот. Андан кийин un, унубузду кошуп алдык. Разрыхлитель, туз, кара мурч, сладкий паприка и шекер керек болот. Баарын кошуп алабыз. Кошуп алдык. Эми блендердин жардамы менен ушундай алып эзип, эклер даярдап алыңыздар. Мынакей даяр болуп калды. Ушундай абалда болуш керек. Биздин эклерибиз даяр, сосискабыз даяр. Мына ушундай панировочный сухари колдонсоңуздар болот. Мындай жок болсо, кадимки эле магазинде саткан, өзүңүздөр тапкан сухарини колдонсоңуздар болот. Эми сосискабызды эклерге маалып, андан кийин панировочный сухариге оонатып, панировочный сухариге оонатпай деле ушундай эклерге малып туруп эле бышырсаңыздар деле өтө аябай даамдуу болот. Эми дактап алган майыбызга ушинтип бышыра баштайбыз. Оодарып, тегеретип, баардыгын текши бышырып алабыз. Мынакей биздин коорундогубуз бышып чыкты. Кыпкызыл болуп, сонун болуп бышып чыкты. Мынакей экинчиси да даяр. Ысыгында жесеңиздер өтө даамдуу болот. Ушундай алып оодарып, баардык жагын кызартып, текше бышырып алабыз. Мынакей биздин коорундукторубуз даяр. Сиздер да жасап көрүңүздөр, өтө даамдуу. Балдарга жасап берсеңиздер аябай сүйүнүп жешет. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ой пикирлериңиздерди калтырып, лайктан баса кетиңиздер. Кийинки жолугушканга чейин аман болуңуздар.